Кыргыз элинин сыймыктуу инсаны академик композитор Муратбек Бегалиев дагы бир даражалуу сыйлыкка татыды. Калай Молдобасанов атындагы Улуттук консерваториянын негиздөөчүсү Муратбек Бегалиев искусствого угушкон зор салымы үчүн Франциянын маданият министри Рима Абдул-Малак искусство жана көркөм адабият орденинин кавалери наамын ыйгарды. Мындай даражалуу сыйлыкты Франциянын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси Франсуа Делаус тапшырды. Muratbek Akimovich Begaliev. Бул сыйлыкка Муратбек Бегалиев татыктуу. Кыргыз элинин бирден бир дүйнөлүк деңгээлдеги көрүнүктүү композитору. Музыка дүйнөсүндө башкалардан өзгөчөлөнгөн стили жана орду бар. Ал дүйнөлүк искусстводо өз салымын кошуп келет. Бул үчүн Бегалиев эмне деген эмгектерди кылганын бир сөз менен айтып жеткирүү мүмкүн эмес. Бул сыйлык 1957 жылы искусство адамдары музыка жана адабият маданият тармагындагы эмгектери Францияда дүйнөгө жайылтууда кошкон салым үчүн ыйгаруу максатында уюштурулган. Далай сыйлыктарды көрдүк. Ошол эле Вьетнамдыкын, Польшаныкын, Москвадан дагы көптөгөн сыйлыктарды алып жүрөбүз ар кайсы мамлекеттен. Бирок бул өзгөчө сыйлык. Анткени алар сенин эмгегиңди ошол Кыргызстандагы композитор катары берет. Ал эми булар бүт искусство, жалпы дүйнөлүк маданиятка, дүйнөлүк адабиятка, музыкага кошкон салым үчүн берилет экен да. Бул баарына эле бериле бербейт экен. Ошон үчүн мен ыраазы болуп атам. Ушунча 2-3 жылдан бери бизди байкап жүрүшкөн экен, биздин эмгектерибизди жогору баалап омтип берип атышат. Наамды тапшыруу Аземи Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында өтүп, ага маданият кызматкерлери жана атайын өкмөттөн өкүлдөр, Франция өлкөсүнөн келген коноктор жана композитордун жакындары катышты. Муратбек Акимович билесиздер, Кыргызстандагы меселе бүткүл дүйнөлүккө таанымал инсандардын бири. Бул киши мындай айтканда кыргыз элчилеринин гимнин автору деп айтсак болот. Эмне үчүн дегенде Чыңгыз Төрөкулович экөө биргеликте бул киши ушул Чыңгыз Төрөкуловичтун калемине таандык Ысык көлдү сагынуу ырына огон жаратып, ошол огон азыр биздин Тышкы иштер министрлигинде эмгектенген кызматкерлердин мунастары ушу биздин чет мамлекеттердеги элчилердин бул гимни болуп саналат. Биздин азыркы учурдагы нукура баягы көрүнүктүү кыргыз элинин дүйнө жүзүндө таанып аткан композиторубуз, улуу композитор Мурат Акимович Бегалиевке чоң Франциянын чоң сыйлыгы тапшырылып турат. Эми бул деген мындайча айтканда ар бир республика көрүнгөнгө тапшырыла берилбейт. Жеке эле Мурат агабыздын сыйлыгы эмес, бул кыргыз элинин биздин сыйлыгыбыз. Музыка өнөрү жалпы адамзаттын байлыгы. Кайсы өлкөдө жашаба, кайсы тилде сүйлөбө, музыкага тилмечтин, котормочунун кереги жок. Муратбек Бегалиевдин чыгармалары дүйнөлүк музыканын алтын казынасына кошкон салымы барандуу. Кыргыз элине келечек муунга өтө чоң зор эмгек. Биринчи эл үчүн болсо, экинчиси келечек муун үчүн. Тарбиялык мааниси өтө чоң. Түшүнгөн, билген адамга. Эми бул кишилер музыканын төрөсү да. Композитор, бардык жагынан төрт тарабынан келишкен адам десем жаңылбайм. Alors l'assistance Франциянын маданият министрлиги тарабынан берилген көркөм адабият ордени кавалеринин наамын белгилүү композитор Муратбек Бегалиевке тапшыруу мен үчүн дагы өтө чоң сыймык. Мындай даражалуу орден искусство адабият тармагында жетишкендиктерди жана дүйнөгө жайылтууда кошкон зор салым үчүн берилип келет. Биз акыркы 2 жылда тыгыз иштешип, концерттерди, иш-чараларды өткөрүүдөбүз. Мындан ары дагы Муратбек Бегалиев жана анын окуучулары менен маданият тармагында биргеликте иштеше беребиз. Улуттук консерваториянын базасында түзүлгөн Бишкек шаардык мэриясынын симфониялык эл аспаптар оркестрисиз жергебизде болуп жаткан маданий иш-чараларды элестетүү мүмкүн эмес. Композитордун кемеңгер философияга сугарылган өз элинин баалуулуктарын дүйнөлүк профессионалдык маданият менен байыткан чыгармалары түгөнбөсүн. Бичиген Көчөрова, Жумабек Нокоев, Котпантан көрсөтүүсү.